Маданиятсыз, өзүң башында айттың, мамлекет болбойт. Бизге аян менен айтылган боюнча маданият оңолгондо экономика кош оңолот экен. Себептен бир канаттын экономика, бир канаттын руханий байлыгың. Ошондо эки канат менен учасың да, бир канатың менен же болсо сууну бир жак менен эметсең бир жерге чимирилип жүрө бересиң да. Ал ошондо чогуу учат. Ошон үчүн илимдүү, билимдүү, өзүн кесим майын сызгыра турган касапчы келсе өзүнүн эмесин. Анда ошондо Садыр Нуркожоевго жөлөк болуп, эми оңолор мезгил келди го. 30 жыл деп атабыз, ошо 30 жылдын ичинде эмне гана артта калдык. Балдарыбыз окуганы бүт эле жанакындай маданият тарабын окуган жок. Бизде мына Чыңгыз Төрөкуловичтай болуп, Малдап Асановтой болуп, Миңжилкиевтай болуп, Таттыбүй Турсунбаевдай болуп, кандай деген залкар кишилерди чыгармак ушу жаш муундардан. Бүт баарына эле жанакы дешевый кино болобу, дешевый ырчы болобу, жеңил желпеген ошондой кылдык дагы кыргыздын аспабына да көңүл бурбай калдык. Аспаптын баары төкмө болчу да. Анан төкмө башын ойнойт дагы ошо ыргакка жараша, анан эргүүгө кетет. Анан сөзүбүз бузулганы, ар кандай сөздөр сүйлөп коюп атпайсыз. Отурсак эле мен илхом келди дейт. Илхом деген шайтандын аты, эргүү дейт. Жан дүйнө орчого турганда, анан вдохновение дейт. Ошону балдарды ызаттоо, тарбияланын башта акылдуу, акылман, акыл насатын айтчу апалар, аталар бар. Олияларыбыз да жүрөт арабызда, көрүнбөй коркуп калды, бүт баарын эле коркутуп эле эме кылабыз. Ошол себептен бардыгы тең бир уюткулуу кылсак, ошол жерге анан гана оомат келет.